13 февраль. Жеткилең шаар. Кудай алар үчүн шаар даярдап койгон. Еврейлер 11 бөлүм 16 аят. Ал жерде айлана чөйрөнүн кирдеши, дуалдарга тартылган жаман сүрөттөр, таштанды, жыгаштары чириген гараждар, куурап калган чөптөр же бөтөлкөлөрдүн сыныктары, көчөдө жөөлүп баскан адамдар, бетме-бет каршы чыккан адамдар, үйдөгү чыр чатак же зөөкүрлүк, көчөдөгү түнкү кооптуулук, бир жерге өрт коюу, алдоо, уурдоо, адам өлтүрүү, коомдук жайлардагы мүлктөрдү бүлүндүрүү жана башка зордук зомбулуктар болбойт. Кудайдын шаары жеткилең болот, себеби Кудай анын ичинде болот. Кудай анда басып жүрөт, адамдар менен сүйлөшөт жана анын баардык булуң бурчтарында өзүнүн кудуретин көрсөтөт. Эмне жакшы, кооз, ыйык, тынчтыкка, чындыкка жана бакытка тиешелүү болсо, ошонун баары ошол шаарда болот. Себеби Кудай ошол жерде болот. Ал жерде жеткилең акыйкаттык болот жана бул дүйнөдө машаякка тил алуунун натыйжасында чеккен ар бир азабыбыздын орду 1000 эселеп толтурулат. Ал шаар эч качан бузулбайт. Тескерисинче, түбөлүктүүлүктө сансыз кылымдар өткөн сайын шаар жарыкка дагы көбүрөөк толо берет жана андагы кубаныч барган сайын көбөйө берет. Сиз ушул шаарды бул дүйнөдөгү нерселердин баарына караганда көбүрөөк эңсесеңиз, ошондо Кудайды урматтаган болосуз. Еврейлер 11 бөлүм 10 аятта айтылгандай, бул шаарды ойлоп тапкан жана курган Кудай өзү. Кудай урматка ээ болсо, ал сиздин Кудайыңыз деп аталгандан кубаныч алат жана уялбайт.